Саламатчылык. Биздин көрүүчүлөр менен сиздердин борборду бүгүн тааныштыралы деп келип калдык. Ошо телефондон сүйлөшкөндө айтып калдыңыз, биз туз менен дарылайбыз, туз бөлмөгө киресиздер деп. Жалпыбыз биргеликте сиздин жардамыңыз менен таанышсак. Куш келипсиздер. Бутуңарды бул жерден алмаштырып аласыздар. Келгенде бул жерден бут кийимди чечебиз. Балдар да келет. Балдар да келет. Бул жерде бир жагымдуу жыт болот экен, сиздер атайын келген коноктор үчүн даярдап турасыздар. Даярдап турабыз. Аураны бүт баарын жыттан бери. Аурасы болсо эс ала тургандай бир немен обстановка дейсиздер, Көрүңүздөрбү? Айдос Серикбаев кесиби боюнча юрист, бирок турмуштун түрдүү жолдорунун бири аны адамдардын саламаттыгы боюнча иштөө жолуна түрткөн. 8 жыл мурун Корея технологиясы боюнча туз борборун негиздеп, учурда анда үй бүлөсү менен биргеликте ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Эми бүгүнкү күндө бул жерге адамдар келишип, бул мужской туз бөлмө, бул болсо аялдардын туз бөлмөсү, бул эркектердин туз бөлмөсү. Экиге бөлүнүшөт. Бул жерде фита бар. Бул жерде жана чайдын түрлөрүн беребиз. Боор тазалаган чайлар болушат бизде. Ошолордон ичишет. Шлак таксиндер чыгара турган чайлар бар. Ошолорду ичишет бул жерде. Фита деген яранда жалаң чөп. Жалаң чөп чайлар бул жерде. Жалаң лишерный чайлар, чөп. Тибеттен алып келишет көбүнчө. Тибеттен алышат. Комплексный неме болуп турбайбы? Бул жерден анан бул жерге киргенде бул жерде витаминдер бар. Кальций жемчужина берилет, чесночное масло, омега-3. Кальций жемчужина 147 оруга пайда, омега-3 мээге пайда, андан тышкары сөөктөргө пайда, көзгө пайда, спирулина деген бар. Бул микро-макро элемент адамга бүгүнкү күндө керектүү. Анан чесночное масло. Чесночное масло бул иммунитетке жакшы, кан тамырды жакшыртат, шлак токсиндерди чыгарат, курттарды жакшы түшүрөт, жашартат да. Бул жерге адамдар киришет, кирип отурушуп, тердешет. Мунун ичинде 40 градустан 45 градуска чейин. Мунун ичинде 80 аш 90га жакын минерал бар. Бул эмнеси менен эметет? Ошол ак кийим менен кирип, ушундай ак кийимдер менен кирип, отуруп, бул инфракрасный луч жана минералды жакшы сиңирип берет да ак кийимдер. Ошол үчүн багы бүгүнкү күндө ак кийим менен киргиле деп айтабыз да өзүбүздө. Ошол. Мунун ичинде ошо айтып атпайбызбы, адамдар жеңил отурат. Эмнеге жакшы? Бул давленияга жакшы, сахар, кан басымы, сахарный диабетке жакшы, ошол сыяктуу эле иммунитетке жакшы, кол бут оорганга, жылыбаганга жакшы, цистит, простатит, аллергиянын любой түрү, бронхит, астма. Койчу бүгүнкү күндө кандай көйгөй бар адамдачы? Буту болуп, жылыбаган адамдар болот, жанагындай üşүп атам деген дайыма. Ошолорго да жакшы. Бул бүгүнкү күндө нано технология деп коебуз, ноу-хау. Бүгүнкү заманбап технологиялар болуп атат го. Ошонун бир түрү да бул дагы. Бир ыкмасы да мындай айтканда. Сиз кеттиңиз, бирок бир суроо берип койчу. Мунун ичинде 90дан ашык минералдар бар деп атпайсызбы? 80дан ашык 90га жакын минерал бар. Каттап турат, эмне болот? Бул биздин туура суроо болду. Бул биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн шамал жана электричество деген көрүнбөйт го. Свет күйгөндө, свет келди дейбиз, иштеп кетти. Чөптүн башы кыймылдаганда шамал болуп атат дейбиз, ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу көзгө көрүнбөгөн бизде микро-макро элемент минералдар бар да. Көзгө иондор бар. Ошол көзгө көрүнбөгөн ион минералдар менен адамдар дем алышат. Ошол үчүн жеңил отурушат бул жерде. Давление көтөрүлбөйт. Ошондой изилдеп жүрүп өзүм таап алдым. Анан келип ушул жердин баарын карап, анан чото көңүлүмө жагып калды да. Анан мен эртең келип көрөйүн дедим. Анан эртеси келип, кирип, көрүп, анан өзүм коем келе формаңды деп формасын алдым. Мына могу ак кийимдердин баарын өзүлөрү берди. Полотенцасы менен чогуу, чайын берди. Татнакай. Келип анан кирдим, 40 мынакей моторда эбес турат, 49 градуска чейин ысыйт экен. Ушунун баарына чыдаган себебибиз бул жердеги денеде катып калган мурунку туздардын баарын чыгарат экен. Сөөккө катып калган туздар, баш сөөктөрдүн баарын мынакей тер менен айдап чыгып атат. Канчалаган мурунку туздар, шлактар, ич жагы арындагылар бүт бары ушу туз менен тер менен чыгып атат.
Мен эртеси кадимкидей өзүмдү жеңил сезип калдым. Бир эле жолку Бир эле жолкуда жеңил сезип калдым. Эртесинен мына бүгүн 6 күн болот келип атканыма. 6 күндөн бери уже кадимкидей жигиттей сезип турам өзүмдү. Мына келгенде чайыбызды берет, чыкканда чайыбызды берет. Аябай жакшы бүт бөлүп формасын кийгизет. Ушул ысык градуска чыдайбыз. Мына монун боорулордун баары туз, плитканын баары туз. Туз плиткадан жасалган. Мунун баары ысык. 49 градуста. Аябай баарына чыдайбыз. Нурук билинбей чыдат атат. Бутчу. Өтө ысык кетпейт. Жеңил өтүп атат. Сонун жанагы бул директор айткандай канча микроэлементтер бар деп атпайбы жанагы бир топ. Ошонун баары биздин организмге бул дем алуу аркылуу кирип атат. Тери аркылуу чыгып атат. Мында 5-күнү келип аткандардын бири Мырзалим агай экен, саламатсыз Мырзалим агай. Бизге 2-3 мүнөтүңүздү бөлүп, ушул борбор жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеден улам бул борборго келүүгө туура келип калды сизге? Бул борборго келүүм себеп мен өзү хронический бронхитим бар. Анан бир туугандарды аркылуу угуп калдым. Ушул жерде соленый шахта бар депчи. Ана буга чейин мен башка жактарга да баргам, наоборот мага жакпаган, суук болгондо. Жөтөлүм кайра козгоп, ушул жерге келгенден бери мына бүгүн 5-күн эч тердебечим да. Мына азыр тердеп, жазылып, Кудай кааласа жакшы. Кыскасы көп ооруга дартка шипа боло турган жер экен. Бул жерге мен анча-мынча ысыкка чыдай албачу элем. Мынагу ысыкка киргенде шунчалык чыдап атам, 45 мүнөт, 1 саатка чейин, почти 50 градуста. Сиз профилактика үчүн келдиңизби? Же болбосо кайсы бир дартыңызга дава издеп келдиңизби? Биз профилактика эмес, биз ушу дартыбызга дава издеп келдик. Ушу мен давно кулактарым мындай Астрахан дос менен оорuyum. Ошого дава издеп иншалла келдик. Тусканага биринчи жолу келип атасыз да? Биринчи сеанстан кийин үйгө барганда кандай абалдар болду? Биринчи сеанстан кийин, биринчи бекке кирип баргандан ушундай жеңилдик болду. Как будто мындай жеңил сездим да өзүм. Жеңил сезип эле, күндөн күнгө жеңил сезип эле, курсактарым тартылып, ачык эле айтайын да. Кичине арыктап, андан сырткарда берден чыгып да кичине разминка кылып, тренировка, берден чыгып эле үйдө барып жатып албай атам да, кичине разминка кылып, дагы жардам болсун деп Астрахан досторго. Аслында жумшалып калсам керек чыкканда. Чыкканда жумшарат экен да, анан берде бүт условияларды кылып коюп туруп, таксыр велосипед, монда жгуттар бар экен. Туз менен дарылоо адамды туздуу бөлмөгө отургузуп, тер аркылуу денедеги суукту, деги эле адамды бул ыкма менен бир нече өнөкөт оорулардан арылтуу ою Серикбаевка кандайча келип калган? Кандай себеп сизди бул тармакка жетеледи деген сурообузга Айдос Серикбаев төмөнкүдөй жооп берди. 2010 баштап бир ушу лекцияларды угуп калдым да. Ушундай Тибет медицинасы бар. Адамды ушул эки медицина бар дейт дүйнөдө, мындай. Ар кандай чөп дары менен айыктырган, ушундай Тибет медицинасы ушу чөп менен дарыланат экен. Чөп немесинде, негизинде. А бизде өзү западный медицинанан деген жанагы чыгыш анан батыш деп бөлүнөт эмеспи? Ошо чыгыш медицина аябай жакты да мага. Анткени себепти чыгыш медицинада адамды жумурткадай карайт экен. Адамды жумурткадай бөлбөй карайт экен. Ошол лекция жабып калып, анан Кытайга 2 жыл каттап, ошол Тибет медицинасын ошо изучать этип, ошол жерден окуп, кандай болот деп, ошо келинчегим экөөбүз чогуу окуганбыз. Адам баласынын башына кыйынчылык түшө турган болсо, биз аны Кудай таалам бизге аны жөн эле бербептир да. Ушу жөн эле бербейт экен да, мындай салчы. Кудай таалам мага жакындасын биринчиден, менден сурасын, менден жакындасын. Анан бир кайсы бир горизонтторду, кайсы бир жолдорду ачып берет экен да. Эгер мен ошол мезгилде кыйналбаган болсом, жашоом тейлегим тегиз боло турган болсо, бул ыкманы укпайт деле болчумун, көрбөйт деле болчумун да. Ошол үчүн баардык нерсе, ар бир нерсени мен айтам да, Кудайдын буйругу. Бүгүнкү күндө кыйналып атсак, значит биз көзүбүздү тегерек ачып, кайгырып отура бербей, ыйлап отура бербей, значит Кудай таалам мага бир возможность берип атат, шанс берип атат. Эки жагымда карайынчы, бүгүнкү күндө мага ким келип атат, кайсы нерселерди айтып атат деп кулагыбызды ачып, сөзсүз түрдө Кудайдын жардамы болот экен адам кыйналганда. Ошол кыйналганын кесепетинен ушул корейцтерге туш болуп, анан кулагыбыз ачылып, бүгүнкү күндө адамдардын ушул кирип чыгып атканын көрүп,
бүгүнкү күндө ушул ыкма бизге керек экен, нано технология керек экен, именно кыргызга керек экен деди. Алгач корейлер туз бөлмө ыкмасы менен ден соолукка кам көрүү тууралуу айтканда көп анын натыйжалуулугуна ишенген эмесмин дейт Айдос Серикбаев. Бара-бара бул ыкманын дарткадаба экенине да толук инанып калдык. Болгону толук эффект болушу үчүн кардар ага канча күн жазылса, күндөрдү калтырбай келиши керек. Бирок той ашы көп кыргызды бир курска толук келтирүү кыйын болду, деди маектешим. Корея, Японияда мындай эме деген жок экен, абонент. Адам аң сезими менен келип, ошол бүгүнкү күндө мага керек ошол деп, бүгүнкү күндө керек ошол мага деп, ошол аң сезим менен келет экен да айткандачы. Бизде болсо, бизде андай жок да. Бизде мисалы бүгүнкү күндө лечение алып келе атабыз дагы, 3 күн болгондо бир жерден той чыгып калса, кудай кыйын чай чыгып калса, конок келип калса, бүттү, биз ал күнү ойлобойбуз да. Эртең деле барабыз да. Ал деп мындай биз токтотуп коебуз. Кой бербеш керек, э? Колдон келсе кой бербеш керек да, мындай айткандачы. Калтырбай келиш керек да. Ошол үчүн мен канча айтам да, ошол үчүн биз абонент ачып койгонду ошо биз ойлоп таптык да, анан айттык да, биз кореецтерге туура түшүндүрдүк. Туура түшүндүрүп, бизге кыргызбыз, бизди байлаш керек сөзсүз түрдө. Бизге мындай абонент ачып, сен 10 күн келишиң керек, сен 20 күн келишиң керек деп айтып, акчасын төлөтүп койсок, ошо акча бүтүп кетпесин деп келебиз биз. Бүгүнкү күндө биздин ден соолугубуз бузулуп барса деле биз айтабыз да, бүгүн той сөзсүз түрдө барыш керек. Анткени элден чыгып калабыз. Эл эмне дейт деп биз көбүнчө элге карайбыз да. Корея, Японияда андай жок экен, алардын сезими ден соолукту караш керек. Ошол үчүн айырма көп жашоо, аларда башкача да. Көбүнчө бутум ооруду, колум ооруду, анан көбүнчө жана сахарный диабет азыркы күндө. Анан жылыбай атат, цистит, простатит, койчу өнөкөткө айланып кеткен оорулар көп аябай бизде да. Ошондо да биз одолжение менен келебиз да. Ойлонуп көрөйүн, кандай болот, эмне болот деп ушундай да, ушундай бир ойлонуп келебиз да. Анткени себеби аң сезимди кичине ошо биздики кичине бөлөкчүрөөк да биздики. Эми ар өлкөнүн аң сезими ар бөлөк экен да. Мисалы, кээ бирөө ден соолукка умтулат экен. Кээ бирөө бизде башкачараак, биз кичине мындай оокатка жакыныраак экенбиз да. Эми мындай практика көрсөтөт, бизде кичине оокатка жакыныраакбыз биз. Дүйнө, мисалы бизде 10 күн 20 күн сиз келишиңиз керек. Сиз аябай толуп кеткен турбайсыз, сахарыңыз көтөрүлүп кетиптир, давлениеңиз бар экен. Бүгүнкү күндө геморрой, ичиңиз катып атыптыр. Сиз 10 күн жана чайды ичип, бир 10 күн бир 10 000 сом алып алып, бир 20 күн келишиңиз десе бизде ойлонобуз да. 20 күнгө бир килем алып албаймын дейбиз да, турецкийчи бизде. Чын ошондой мышление бизде. Дагы бир шкаф жасатып албаймын ушул сыяктуу да. Биздики ошондой. Дүйнө, оокат туруш керек да бизде деле. Анан азыр бирок аң сезим ковидтен кийин деп коебуз. Ковид, пандемиядан кийин пандемия көп нерсени ойготту. Анткени биздин жакындарыбыз кетти. Бүгүнкү күндө жакындарыбыз, тааныштарыбыз, койчу эми тааныш билишибиздин баары көбү кетти да. Мисалы ошонун баары эле ден соолукка байланыштуу кетишти. Бул деле Кудайдын буйругу, бирок көп адамдар ойлонуп калышты да. Андан соң биздин баарлашуу Айдос Серикбаевдин өзү тууралуу уланды. WhatsApp тиркемесинде профилиңизге аялдарды сыйлоого чакырган сүрөттү койгон экенсиз. Өзүңүз кандай ата, кандай күйөөсүз деген сурообузга 3 баланын атасымын. 3 тең эркек. Анан бүгүнкү күндө аялдар баалап айтпаса биз кандай экенибиз. Анан биз көбүнчө баягы исламга басым жасайбыз да. Пайгамбар алейхиссалам ошо аял кишилерди жакшы көргөн, сыйлаган, мындай айтканда коргулган эмес, чекесинен черткен эмес да. Бизде ошол пайгамбардын өрнөгү деп баягы пайгамбарыбыз кандай айтса ошого жашоого аракет кылабыз да. Анан пайгамбарыбыз аял кишилерди кордогон эмес, баягы айтканда базарга өзүм барам. Үйлөнгөндөн баштап аялым базарга 1-2 жолу барып, анан учурда окшошпой калды окшойт. Жаңы үйлөнгөндө анан кой өзүм барып келейинчи, сен базарга барбай эле кой деп ошодон баштап азыркыга чейин өзүм барам. Продуктунун баарын өзүм кылам. Тизмени жазып бербейт. Ошо өзүм билем да, мен уже канча жылдан бери опыт бар да. Үйдө эмне бар, эмне жогун билесиң да. Ким эмне жей турганын билесиң, анан ошол эме менен баягы. Эгер жаңы барып үйлөнө баштасаң, ошо тизме менен барсаң болот да. Бүгүнкү күндө эмне керек? Кой ошо тизме менен алып келейин. Бул жакпайт, бул жагат деп. Анткени себеби 20 жылдан ашты да. Анан уже билип каласың да, кимге эмне керек, үйгө эмне керек экенинчи. Анан бир ошо базардын бир эмеси, ошо базар аялдардын тура турган жери эмес. Анткени бүгүн Саудовский Аравияга деле жол жүрүп барып келдик, жакында келдик. Ал жакта деле ошо башка өлкөлөрдө аялдар соода кылбайт, эркектер соода кылат да. Бир да аялды көчөдө жүрүп, бир жөнүнө басып жүргөнүн же бир ушундай эме коорап ала жүргөн. Бизде эле мындай
Бизде эле деп ойлойм да, мисалы СНГ аймагында деп ойлойм мисалы. Ошол үчүн канчалык аял кишини сыйлап, көп базарга чыгарбай кордо болсоң, баары сыйлап турса, аял жаш болуп турса жакшы да. Балдардын апасы. Анткени себепти аялга бүгүнкү күндө эмне? Продукт алып берсең, тамак жасап берип атат. Анан үй алып берсең, үйдү уют кылып коюп атат туурабы? Биз эркектер менен деле жашап көрдүк, бирок аялдардыкына окшошпойт. Аялдар эки нерсени мындай коюп койсо, бир башкача болот го, биз муну айландырып койсок да окшошпой калат да. Анан бүгүнкү күндө үйгө келип конокторго чай берсең окшошпойт сеники. Аялдар мындай кылып эле бир эки нерсени коюп окшошсо деле окшош кылат го. Ошол үчүн аял кишини сыйлаш керек да. Канчалык аялды сыйлай берсең, ошончолук сага эмне эмесин тартуулайт да, сүйүүсүн тартуулайт. Айдос Серикбаев Чүй облусунун Кемин районунда төрөлүп өскөн. Юрист, сот деген кесиптер салмактуу айтылып жаткан бир учур болгондо, элдин шары менен ушул кесипке тапшырып калган. Бирок кесибим менен иштебегениме өкүнбөйм деди ал. Ал эми туз бөлмөнү эч бир жактан жарнамалабайбыз дегени мага таң калыштуу болду. Айтымында келген ар бир кардар өз жакындарына өзү алган жыйынтыкка жараша айтып барса, ошол акыйкат жана ишенимдүү жарнама. Сөз соңунда Айдос Серикбаев туз бөлмөгө келгендер массаждын түрлөрүн алып комплекстүү эс ала алышарын кошумчалады. Ал эми аалымдашуу заманында адамдарга бетме-бет отуруп баарлашуу жетпей жатканын эске алган каарманым мында келгендер үчүн чер жазышып сүйлөшсө деп атайын бөлмө уюштуруп да койгон. Бул жерге чыгып отурушуп, ошо калааны сүйлөшүп, таанышып, бири-бирин азыр эмне жетпей атат бүгүнкү күндө. Адамдар бири-бири менен сүйлөшпөй калбадыбы? Жанды сүйлөшпөй калды. Чукуланган эле жаман болуп калды да. Ошол үчүн баягы сүйлөшүп, отурушуп, ошо сүйлөшүп